Акыркы бир сутка ичинде өлкө боюнча коронавирус менен пневмонияга 410 адам чалдыкты. COVID-19 вирусуна кабылгандар боюнча Баткенде көп учур катталды. Аталган аймакта 24 сааттын ичинде 31 адам инфекцияга кабылган. Ал эми 22 учур Ош шаарында аныкталды. Жалал Абадта 14 адам бейтаптардын катарына кошулду. Тилекке каршы коронавируска салыштырмалуу пневмония менен ооругандардын саны алда канча көп. Алсак Бишкек шаарында 88, Ош областында 71, Ысык-Көл областында 57, Чүй областында 29, Ош шаарында 25, Жалал Абадта 23, Нарында 11, Таласта 7, Баткенде 3 адамдын өпкөсү сезгенген. Ошентип бүгүнкү күнгө карата коронавирус менен пневмонияга кабылгандардын жалпы саны 37.129 бейтапка жетти. Дал ушул илдеттен өткөн сутка ичинде 11 адам каза болду. Бул туурасында Саламаттыкты сактоо министрлигинин Коомдук саламаттыкты сактоо башкармалыгынын башчысы Айнур Акматова брифинг учурунда билдирди. 4 жаран Бишкек шаарынын, 3 Жалал Абад областынын тургундары, бирөө Ош шаарынын, дагы бирөө Чүй областынын жашоочулары. Ошондой эле Нарында 1, Баткенде дагы бир адамдын өмүрүн сактап калууга мүмкүн болгон жок. Жалпы 1420 адам бул илдеттен каза болду. 3 август 2020 жылга карата медициналык кызматкерлердин арасында коронавирус жуктуруп алган кызматкерлердин саны 20-ны түздү. Алардын ичинен Ош шаарында 4, Жалал Абад облусунда 3, Ысык-Көл облусунда 5, Баткен облусунда 7 жана Нарын облусунда 1 учур катталды. Бир сутка ичинде стационарлардан 8 медициналык кызматкер ооруканалардан айыгып чыгарылды. Мындан сырткары үй карантининен 33 медициналык кызматкер айыгып чыкты. Жалпысынан республика боюнча 1853 медициналык кызматкерлер ооруканадан айыгып чыгарылды. 2829 орunu жоктуруп алган медициналык кызматкерлердин 64%-ын аймактык ооруканаларда иштеген медициналык кызматкерлер түзсө, 22%-ын үй бүлөлүк медицина борборлорунун кызматкерлери түздү. Жана 14%-ын санитардык эпидемиологиялык кызматынын кызматкерлерин түздү. Коронавирус жуктуруп алган медицина кызматкерлеринен кенемти алуу боюнча 40ка жакын арыз келип түштү. Алардын ичинен 4-өнү каражат төлөө боюнча чечим кабыл алынган. Ал эми башкалардын документтери туура эмес толтурулгандыктан кайра каралып жатат. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинин финанс боюнча башкармалыгынын башчысы Мухтарбек Баймурзаев билдирди. Ал эми COVID-19 вирусунан каза болгон 2 медиктин үй бүлөсүнө бир жолу берилүүчү 1 миллион сом өлчөмүндөгү акча төлөнгөн. Учурда бул боюнча түзүлгөн атайын комиссия дагы деле иш алып барууда. Учурларды караштыруу боюнча иш жүрүп жатканы белгилүү болду. Саламаттык сактоо системасындагы кызматкерлерге жана эпидемиялардын алдын алуу жана күрөшүү боюнча иштерге атайын тартылган адамдарга компенсациялык төлөмдөр 5 ай ичинде Саламаттык сактоо министрлигинин жана милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду тарабынан медициналык кызматкерлерге жалпы 807 миллион сом суммасындагы компенсациялар төлөнүп берилди. Алардын ичинен март айында 37,7 миллион сом, апрель айында 111,1 миллион сом, май айында 110,1 миллион сом, июнь айында 118,3 миллион сом, июль айында 430 миллион сом төлөнүп берилди. Дүйнө жүзү боюнча коронавирус жуктуруп алгандардын жалпы саны 18 миллионго чукулдады. Анын ичинен 10 миңдей бейтап айыгып чыкса, 680 миңден ашуун адам каза болгон. COVID-19 вирусу эң көп катталган мамлекеттер боюнча алсак, АКШ сап башында турат. Аталган өлкөдө 4 миллиондой кишиден инфекция аныкталып, бул илдеттен 150 миңден ашуун адам каза тапкан. Экинчи орунда Бразилия өлкөсү турат. Ал жакта Уханьдан тараган вирусту 3 миллионго жакын адам жуктуруп алган. Оорудан көз жумгандар болсо 93 миңден ашкан. Ал эми Индия коронавирус боюнча көрсөткүчтө 3-чү орунду ээледи. Аталган өлкөдө 1 миллион 750 миңден ашуун адам COVID-19 вирусуна кабылып, 37 миңдей бейтап ажал тапкан. Мындай маалыматты АКШдагы Джон Хопкинс атындагы университеттин сайтынан көрүүгө болот. Алар саламаттыкты сактоо боюнча дүйнөлүк уюм менен катар эле коронавирус катталган өлкөлөрдүн саламаттыкты сактоо министрлиги берген маалыматка таянып, COVID-19 вирусунун тарашы боюнча статистиканы көзөмөлдөп келет.
Президент Сооронбай Жээнбеков өлкө аймактарын кыдырууну улантууда. Бүгүн мамлекет башчы 2 күндүк иш сапары менен Ысык көл областына барды. Анын алкагында президент Сооронбай Жээнбеков Каракол, Чолпон Ата шаарларында жана Ак Суу районундагы медицина жана ай чарба объектилеринин жумушу менен тааныша турганы маалымдалган. Ошондой эле калкты таза суу менен камсыздоо жана ички жолдорду оңдоп түзүү боюнча долбоорлорунун жүзөгө ашып жатканын көрүп чыгат. Эске салсак, буга чейин президент Сооронбай Жээнбеков Талас областына иш сапары менен барган. Россия Кыргызстанга 50 миллион рубльден ашык суммага гуманитардык жардам көрсөттү. Коронавируска каршы күрөшүү боюнча түзүлгөн республикалык штаб берген маалыматка ылайык, кайтарымсыз негизде берилген жардам эки тараптын сүйлөшүүлөрүнүн негизинде ишке ашкан. Бул жүк Кыргызстан-Казакстан чек арасынын ак тилек өткөрмө бекети аркылуу жеткирилген. Ал коргоочу костюм, 3 каттуу бет кап, көз айнек жана башка керектүү делген медициналык каражаттардан турат. Анын баары саламаттыкты сактоо министрлигинин кампасына келип түштү. Башка өлкөдөн келе албай жаткан кыргызстандык жарандарды кайтаруу боюнча иштер уланууда. Бул ирет Беларусь менен катар эле бир нече өлкөлөрдөн мекендештерибиз келишти. Бүгүн Минск, Бишкек авиакаттамы менен 137 жаран Бишкекке учуп келди. Алардын арасында Украина, Беларусь, Австрия, Улуу Британия, Германия, Литва, Италия, Польша, Швеция, Финляндия өлкөлөрүндө жүргөн студенттер бар. Белгилей кетсек, жүргүнчүлөрдүн тизмеси Европа өлкөлөрүндөгү Кыргызстандын чет элдик мекемелерине буга чейин берилген арыздар боюнча калыптанган. Кечээ 2 августта болсо Москва-Бишкек багытындагы чартердик каттам менен Россиядан 423 кыргызстандык жаран кайтып келген. Алардын ичинде 41 бала да бар. Мындан тышкары кош бойлуу жана жаш балалуу кыз келиндер, оорукчан жана улгайган адамдар, ошондой эле Россиянын окуу жайларында окуган студенттер кайтып келишти. 20 марттан бери дүйнөнүн түрдүү өлкөлөрүнөн 113 чартердик каттам менен 20 миңден ашуун кыргызстандык жаран мекенине жеткирилди. Бишкек шаарында бейтаптардын саны азайып баратканына байланыштуу убактылуу иштеп жаткан стационарлар четинен жабыла баштады. Бул ирет Ордо калаадагы Жалгечи районундагы стационар ишин токтотту. Аталган жай иштеп баштаган убакыттан тарта болжолдуу түрдө 3 миңден ашуун адамга медициналык жардам көрсөтүлгөн. Буга чейин Бишкек шаарында күндүзгү жана түнкү 2 стационар жабылган эле. Мэрия тараткан маалыматка ылайык, Сейтек мектебинин базасындагы күндүзгү стационар жана Октябрь районундагы Салтанат ресторанындагы түнкү стационар оорулардын саны азайган байланыштуу жабылган. Учурда Бишкек шаарында эртең мененки саат 8ден кечки 8ге чейин иштеген 12 күндүзгү стационар ал эми кала боюнча 2 түнкү стационар калды. Саламаттыкты сактоо министрлиги тараткан маалымат боюнча бүгүнкү күнгө карата Бишкек шаарындагы стационарларда 1316 орун бош. Ош областынан 6 ыктыярчы дарыгер Ысык көл областында иштеп жаткан кесиптештерине жардам берүү үчүн барды. Ак халатчандар мындай чечимди аталган аймактагы туристтик маалга байланыштуу кырдаал күчөп кеткенин улам кабыл алышканы маалым болду. Оштон барган медициналык топ бүгүнтөн тарта Каракол шаарындагы областтык ооруканадагы изоляцияда иштей баштады. Мындан тышкары 5 августта дагы 2 реаниматолог дарыгер Ысык көлгө жардамга бара турганы белгилүү болду. Бүгүн Кыргызстандын жогорку окуу жайларына онлайн кабыл алуунун 3-чү туру башталды. Абитуриенттер Билим берүү жана Илим министрлиги тарабынан иштелип чыккан 2020 Чекит Эду, Чекит Гов, Чекит KG системасына катталып, каалаган адистик боюнча окуу жайга тапшыра алышат. 3-чү тур 5 августка чейин улана турганы белгилүү болду. Ар бир тур аяктагандан кийин 3 күндүн ичинде кабыл алууга сунушталган абитуриенттер жогорку окуу жайында билим ала турганын тастыктоосу зарыл.